жергиликтүү турак жайга болгон укукту ишке ашырылышы камсыз кылуу боюнча мамлекеттин негизги 3 милдети бар. Биринчиси сыйлоо, коргоо жана ишке ашыруу милдети. Сыйлоо милдети дегенибизде жергиликтүү турак жай укугун ишке ашырууда мамлекет түз жана кыйыр кирүү күшүсүн талап кылат. Мисалы, мажбурлап көчүрүү же үйлөрдү талкалап тоноо иштерин үй ээсинин уруксатысыз болбошу керек. Гендердикти сактап, аялдардын турак жайга, жерге жана мүлккө жетүүсүндө чектөө, кемсинтпөө керек. Конкреттүү топторго тактап айтканда, майыптыгы бар адамдарды турак жай, жерин жана мүлкүн кайтарып алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып тартып алууга болбойт. Коргоо милдети жергиликтүү турак жай укугун ишке ашырууда үчүнчү жактын аралашпоосу керек. Эгер аралашса, мамлекет алдын алуусу зарыл. Ишке ашыруу милдети жергиликтүү турак жайга укугун толук кандуу коргоо ишке ашыруу үчүн административдик, бюджеттик, соттук мыйзамдар кабыл алууну милдеттемесин ишке ашырышат. Жогоруда мен айткан нерселер бузулса, арыз жазсаңыздар, мыйзам чегинде укугуңуздар корголот.